Саламатсызбы? Биздин каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуңуздар. Асейин Саралаев. Курманбек Бакиевдин дагы экс-президент катары өлкөбүзгө келишине шарт түзүлүшү керек. Президент Садыр Жапаров пресс-конференцияда мурдагы президент Сооронбай Жээнбеков жөнүндө берилген суроого ал боюнча маселе жок, экс-президент боюнча калат. Эми биз президенттерди жоопко тартып, куугунтуктап, кубалаган салтты токтотолучу. Мен ошол үчүн экс-президентти бердим. Анын чоң кылмыштары жок, бирок саясий жактан чоң жоопкерчилиги бар деп жооп бергенин уктук. Садыр Жапаровдун бул демилгесин Кыргызстандын саясий тарыхындагы чоң бурулуш деп бааласак болобу? Эгер бул жерде ала койду бөлөк кырккан кандайдыр бир кызыкчылык болбосо, анда Садыр Жапаровдун бул сөздөрүн кубаттап колдосок болот. Роза Отунбаева деле кандуу Ош окуясы боюнча саясий жоопкерчилик алса, Сооронбай Жээнбеков 2020 жылдын июль айындагы жана октябрь айындагы курмандыктарга, ок атууларга, майып болгон жаштарга дагы саясий жоопкерчилик алса, Отунбаева, Атамбаев, Жээнбеков 10 жыл ичинде өлкөнү сенектик абалга туш кылышса дагы саясий жоопкерчилик болсо, Аскар Акаев болсо 15 жыл өлкөнү итке мингизип туруп, аксыдагы өмүрлөрдү алса дагы саясий жоопкерчилик алып, эч нерсе болбогондой жал жайып өлкөгө конокко келип кетти. А эмне үчүн Кыргызстандын тарыхындагы эң күчтүү президент болгон Курманбек Бакиевди азыркы күнгө чейин өлкөбүзгө кайрылып келишине мүмкүнчүлүк бербей келебиз? Эмне үчүн Атамбаевдин алкаш соттору мас болуп отуруп алып, Бакиевдерди каралап чыгарып салган чечимдерин кайрадан карала элек? Эмне үчүн Курманбек Бакиевдин 5 жыл ичинде өлкөнүн экономикасын көтөрүп, өнүгүүнүн жолуна түшүргөн эмгеги бааланбайт? Курманбек Бакиев жана анын үй бүлөсү бир туугандар эч кандай кылмышкер эмес экенин 11 жыл ичинде жакшы түшүндүк. Ал 2010 жылдагы 7 апрель боюнча Курманбек Бакиевдин эч кандай кылмышы жок экенин баары бир далилденет. Башкалардын элди аткан үчүн, башкалардын өлкөнү башаламандык алып барган үчүн, бийлик үчүн күнөөсүз адамдардын канын төгүүгө даяр саясатчылар үчүн Курманбек Бакиевди күнөөлөп, куугунтуктап келген жоосун дагы Садыр Жапаров тарабынан токтотулат деп ишенем. Курманбек Бакиевдин экс-президент катары өлкөбүзгө кайрылып келишин күтөбүз деп жазат ал өзүнүн Facebook баракчасына. Бийлик 3 шаарда элдин саны өсүп жатканына тынчсызданууда. Кыргызстандын бийлиги Бишкек, Ош жана Жалал Абад шаарларынын тегерегиндеги калктын санынын өсүп жатканы боюнча тынчсызданууда. Бул тууралуу өлкөнүн 2026 жылга чейинки улуттук өнүктүрүү программасында айтылат. Калктын баш калаанын жана түштүктөгү 2 шаардын айланасында көбөйүшү келечекте социалдык экономикалык инфраструктурага, экологияга жана азык-түлүк коопсуздугуна күч келтире турганы белгиленген. Мындан тышкары жыл сайын эмгекке жарамдуу жаштардын табигый агымынан улам жумуссуздук күчөп кетери белгиленди. 2030 жылга карата бул көрүнүш чегине жетери айтылат. Анда жылына болжол менен 350 000 адам эмгек рыногуна чыгат. Ошондой эле жакынкы келечекте пенсия курагындагы жарандардын үлүшүнүн туруктуу өсүшү байкалат. Жыл сайын 20 000 адамдан кошулуп турат. Бул пенсиялык саясаттын жана саламаттыкты сактоо системасынын, социалдык кызмат көрсөтүүлөр рыногунун өнүктүрүүнүн алкагында эске алынууга тийиш. Жалпысынан программада белгиленгендей, бүткүл Борбордук Азияда демографиялык басым күч алат. Бул миграциялык процесстердин динамикасын шарттайт. УКМК төрагасы Үйберген БШК Ташиевдин инисине карата доо арызды карайт. Бир нече жалпыга маалымдоо каражаттары Боршайком УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевдин бир тууган иниси парламент депутаттыгына талапкер Шайырбек Ташиевдин үстүнөн даттанууну карайт деп жазышты. Алардын маалыматы боюнча Камчыбек Ташиев Жалал Абад областынын Сузак районундагы Барпы айылынын тургундарынын бирине турак үй белек кылган. Ал үйдүн курулушун толугу менен өз чөнтөгүнөн төлөп бергени белгиленген. Социалдык тармактарда үй ээсине ачкыч тапшыруу аземиндеги сүрөттөр тарады. Бирок мыйзам боюнча депутаттыкка талапкердин жакын туугандары үгүт маалында кайрымдуулук иштери менен алек боло албайт. Ал эми УКМКнын төрагасынын бир тууганы Шайырбек Ташиев Жогорку кеңештин депутаттыгына талапкер. Ал тургай талапкерлигин дал ошол Жалал Абад 1 мандаттуу шайлоо округунан коюп жатат. Шайырбек Ташиев парламенттик шайлоого катышуу ниетин 8 октябрда билдирген. Анын айтымында депутаттыкка барууну эл өзү суранып жатат. Шайырбек Ташиев эмне менен алектенет? Шайырбек Ташиев мамлекеттик кызматтарды аркалаган. Ошол эле маалда жеке ишкерлик менен алектенген. Ташиевдин айтымында ал эмгек жолун Жалал Абад мамлекеттик университетинин эл аралык байланыштар боюнча бөлүмүндө адис катары баштаган. Кийинчерээк 2001 жылы ал Бишкектин Октябрь райондук администрациясында иштеп, ошол эле жылы монополияга каршы жөнгө салуу мамлекеттик агенттигинин
агенттигинде жетектөөчү адиста болгон. Ал эми 2003-2013 жылдары Шайырбек Ташиев Жалал Абад бажысында иштеген. Ташиев инспектордон башкармалыктын жетекчисинин орун басары кызматына чейин көтөрүлгөн. 2013 жылы Шайырбек Ташиев агасы Камчыбек Ташиевдин бошотулушун талап кылып, Жалал Абадда митинг уюштурган. Анын жүрүшүндө митингчилер областтык администрациянын имаратын басып алып, Бишкек-Ош Унаа жолун тосушкан. Кийинчерээк митингчилердин алтоосуна массалык башалмандыктар жана эң баштык беренелери боюнча айып тагылган. Алардын ичинде Шайырбек Ташиев жана Жалал Абад областынын учурдагы башчысы Абсатар Сыргабаев да бар. 2013 жылдын декабрь айында Жалал Абад областык соту аларды күнөөлүү деп таап, айыпталуучулардын ар бири 3 жылга шарттуу кесилген. Ал эми 2020 жылдагы октябрь окуяларынан кийин жогорку сот Шайырбек Ташиев жана башка айыпталуучулардын өкүмүн жокко чыгарып, ишти кайра кароого жиберген. Шайырбек Ташиев бажыдан кеткенден кийин Кыргыз, Өзбек, Азербайжан Жалал Абад Муңай кайра иштетүүчү заводун жетектеп баштаган. Ал эми 2016 жылы ал Жалал Абад шаардык кеңешине Ата журт партиясынан депутат болуп шайланган. 2020 жылы жыйынтыгы жокко чыгарылган парламенттик шайлоого агасы негиздеген Мекенчил партиясы менен катышкан. 2021 жылы Жалал Абад шаардык кеңешке атайын кызматтын башчысынын уулу Таймураз Ташиев да Ата журт Кыргызстан партиясынан мандат алган. 6 айдан кийин ал мандатын тапшыруу жөнүндө арыз жазган. Мунун себебин саясатка аралашууга эрте экен деп негиздеген. Коомчулукта Ата журт Кыргызстан партиясы Камчыбек Ташиевге таандык болгону айтылып жүрөт. Бирок Ташиев өзү бул маалыматты четке кагып келет. Кыргызстанда парламенттик шайлоо 28 ноябрга дайындалды. Ага 592 миллион 531 миң сом сарпталат. Жаңы конституцияга ылайык шайлоо аралаш система менен өтөт. 54 депутат партиялык тизме, 36 депутат бир мандаттуу округ менен, партиядагы талапкерлер ачык тизме менен шайланышат. Булак Клоп КЖ. Исхак Масалиев: ар нерсенин чеги бар. Кыргыз-тажик чек арасы оңой чечилбеген чыр. Бирок президент аталган маселеге Адахан Мадумаров тиешелүү экен. 2009 жылы ал киши 275 метр жердин тагдырын өзү чечип коюптур деген сөздөр абдан өкүндүрөт. Абдан жаман аракеттер байкалууда. Коопсуздук кеңештин катчысы эч качан чече албаган мындай нерсени. Ошол күндөрү эки тараптан эл жыйналып согушка аз калганда маселе чечилип, жол ачылып, элибиз тынч жашап кетти. Ал эми быйыл эле 36 жараныбыз каза тапты. Согуш жок жерден 100 миңден ашык адам көчүрүлгөн болчу. Бирөөсү жооп бердиби? Күнөөлүү адам табылдыбы? Менин пикирим, бирөөнүн мойнуна өзүнүн кемчиликтерди оодарбай, чогуу иштеп бир жыйындыкка келсек пайдасы көбүрөөк болот эле. Кайрадан чукуласа өзүнө кайтып келиши мүмкүн. Өзгөчө президент өтө абайлап сүйлөсө болмок. Ар нерсенин чеги бар деп жазат Facebook баракчасына. Толгонай Арзыкеева жолдошу менен ажырашканын ачыктады. Бул менин акыркы постум. Азыр мага жеке жашоом тууралуу толтура жаман комментарийлер келет. Эгер уруксат берсеңиздер кененирээк айта кетейин. Мен болочок жолдошум экөөбүз 3 жылдан бери үйлөнөлү деп чечкенбиз. Көрсө биз адашып кадам жасап алыптырбыз. 3 жыл болгону менен баары аралыктан гана болгону анык. Биз ажыраштык. Ким кандай ойлонуп эмне деп айтпасын. Бирок мунун себеби биздин мүнөзүбүз дал келбей койду. Ооба, биз мыйзам боюнча аял күйөөсү катары каттоого турганбыз. Бактыга жараша ортобузда эч нерсе болгон эмес. Ал кагаз иштери кандай болот мага маанилүү эмес. Эң негизгиси бул менин намысым. Андыктан мындай кадамга баруу алдында мен аны жакшы тааныймынбы? Мен өзүмдү эркин сезе аламбы деген суроолорду берип көрүшүбүз керек. Бул жагдайда эч ким күнөөлүү эмес. Мен ага жана анын үй бүлөсүнө ыраазымын. Бул менин ажырашуу боюнча жазган акыркы постум. ЖМКлардан суранарым, бул тема боюнча суроо берүүдөн алыс болуңуздар деп жазган ырчы актриса Толгонай Арзыкеева. Суусамырдагы жол кырсыгынан 2 киши каза болуп, onu жараат алды. Бишкек-Ош жолунун 145-чакырымында 24 октябрга караган түнү катталган жол кырсыгында 2 киши каза болду. 10 адам жараат алды. Арасында жаш бала бар. Кырсыкта жабыр тарткандар тез жардам менен Кара Балта шаардык ооруканасына жеткирилгенин 24 октябрда өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлады. Маалыматка караганда, жолдо Toyota Estima менен Toyota Camry үлгүлөрүндөгү автоунаалар кагылышкан. Куткаруучулар каза болгон адамдардын сөөгүн милиция кызматкерлерине өткөрүп беришкен. Ички иштер министрлигинин алдындагы жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын маалыматына караганда, жыл башынан бери Кыргызстанда 5437 жол кырсыгы катталды. Бул былтыркыдан 29,2%га көп. Жол кырсыгынан набыт болгондордун саны да былтыркыдан 15% өскөн. Былтыркы 9 айда бул себептен 509 адам көз жумса, быйыл 587-ге жетти. Жаракат алгандар 31%га көбөйгөн. 9 ай ичинде автокырсыктан 8298 адам жабыркаган.